Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İnşallah Menhecü Salik'in kitabına sabak ulantabız. Akırkı sabakta namazın farzlarını jana sünnetlerini okup bitirgenmiz. Emin bul sabakta andan keyinki bölümge kirişemiz. Bul alım aytıp jatat babu sucudi sahwi ve tilavati ve şükür. Bul bölüm deyit namazda kata ketirgende kılınıcı sajda jana Kur'an ayetlerinde, sajda ayetlerinde okuganda kılınıcı sajda jana oşondoy ele Allah Taalaga şükür kılуу iretinde sajda kılуу oşolordun hükümlerini bayandagan bölüm deydi. Birinci namazda sajda kılуу jönündө aytат. Эгерде адам баласы намазда ката кылып койгон болсо, адашып ката амалдарды жасап койгон болсо, кээ бир амалдарды, анда эмне кылат? Акырында салам берерден мурда аттахиятты окуп бүтүп, салаваттарды окуп бүтүп, дуаларды окуп бүткөндөн кийин акырында эки жолу сажда кылат дагы, андан кийин салам берет. Ушуну сужуд саху деп коет. Бул ошо намазда ката кетирген үчүн кылынуучу сажда. Эми ошол кандай каталарда сажда кылат, качан сажда кылат дегенде бул алым баяндап айтып жатат. Ва хуа машруун иза зада ал-инсану фи салатин рукуан ау сужудан ау кыяман ау куудан сахван. Биринчи абалы, эгерде адам намазында ката кетирген абалда, унуткан абалда ашыкча руку кылып койсо, же болбосо ашыкча сажда кылып койсо, ашыкча кыям кылып койгон болсо, ашыкча отуруп койгон болсо намазда, ашыкча рекетке туруп койгон болсо, анда ошол абалда сажда саху кылат дейт. Намаздын акырында эки жолу сажда кылат. Демек бул биринчи абалы намаздын өзүнүн фарыз амалдарынан болгон амалдарды, рукуну бир рекетте эки жолу руку кылып койду, же болбосо сажданы бир рекетте 3 жолу сажда кылып койду, же болбосо ашыкча бир рекетке туруп койду, же болбосо аттахиятка ашыкча отуруп койду. Ошондой абалдары болсо, унуткан абалда болсо, бул атайлап эмес, унуткан абалда болсо, анда намаздын акырында эки жолу сажда саху кылат. Бул биринчи абал. Ал эми унутпай атайлап кошумча кылган болсо, ашыкча руку кылган болсо, атайлап кыла турган болсо, анда ал намазы бузулат, намазы жараксыз болот. Бул алымдардын арасында талашсыз болгон ижма маселе. Бул биринчи абал. Эми бул жерде дагы бир маселе, эгерде намаздын өзүнүн амалдарынан эмес, башка намаздан сырткары болгон амалдарды ашыкча кылып койсо, намазда кылып койсо эмне болот дегенде, алымдар айтышат. Эгерде биринчи абалы катарынан катар көп кыймыл кылган болсо, кыймылдап бир жумуштарды кылып көп кылган болсо, катар ортосунда үзүндү жок, анда анын намазы жараксыз болот. Бул алымдардын арасында талашсыз болгон ижма болгон маселе. Ал эми көп кыймыл болгон болсо, бирок катарынан эмес, бир-эки жолу кыймылдады бирдеке кылып бир аз. Анан дагы бир аздан кийин дагы кыймылдады, дагы ошентип кыймылдады, ошентип көп кыймыл кылган болсо, бирок катарынан болбосо, анда дагы сужуд саху кылат, намаздын акырында сажда саху кылат. Бул боюнча Ата ибн Аби Рабих деген табейин ушундай фатва берген. Эгерде намаздан өзүнөн болбогон амалдарды катарынан эмес, бирок көп болгон болсо, ошондо дагы сажда саху кылат дейт. Эми экинчи абалды айтат. Ау нақаса шай'ан минал мазкурат ата бихи ва сажада. Экинчи абалы кандай дегенде, жогоруда эскерилген амалдарды кемчиликтүү кылып койсо, рукуну таштап койсо, же болбосо бир сажда кылууну таштап койсо, же болбосо бир рекетти таштап койду, же акыркы тахиятка отурууну таштап койду, ушундай жогоруда эскерилген амалдарды таштап койсо эмне кылат дейт? Анда ошо фарыз амалдарды, бул намаздын фарыз амалдары да булар. Ошолорду бирөөсүнү калтырып кое турган болсо, аны толуктайт дейт. Ошо таштаган нерсесин кылат дейт. Андан кийин намаздын акырында сажда саху кылат деди. Эгерде бир рекет окуп атып, мисалы үчүн рукуну унутуп калды, рукуну таштап койду, анан саждага барды, сажда кылып атканда эстеп калса, рукуну таштаган, анда ал эмне кылат? Кайра турат дагы руку кылат. Руку кылып, рукудон кайра туруп, анан кайрадан сажда кылат. Алымдар айтышат,
Эгерде ошо бир рекетте кандайдыр бир фарз амалды, рүкүнү же бир фатиханы же болбосо сажданы бир амалды таштап койду дейли бир рекетте. Мисалы азыркыда айттык, рүкүнү таштады дедик. Андан кийин сажда кылып атканда эстеген болсо, ошол рекеттин ичинде болгон маалда эстесе, анда ал кайтат дагы, ошол жерден баштайт дагы, анан калган андан кийинки амалдарды кылган болсо дагы ал кайра тартиби менен кылат ошол рекеттикини. Ал эми мисалы үчүн сажданы таштап койду, бир сажданы таштап койду, бир жолу эле сажда кылды. Анан экинчи рекетке туруп кеткен болсо, Фатиханы окуп баштаган болсо, анда жанакы биринчи рекетте таштаган сажданы унутуп калган рекетини жараксыз кылат дагы, ал рекетти жараксыз кылат. Ал биринчи рекети болсун, экинчи рекети болсун, ошол рекетти жараксыз кылат дагы, ошол Фатиханы баштаган рекетини туруп, андан кийинки рекетти ошол рекеттин ордуна өткөрөт. Ал эми Фатихага жете элек болсо, жөн эле турду, Фатиханы окуп баштай элек болсо, анда артка кайтат дагы, ошол рекеттин жана таштаган амалын кылат. Мисалы үчүн сажданы турганда эстеп калды, сажданы бир жолу эле кылганынчы эстеп калса, анда ал кайта жатат дагы бир жолу сажда кылат. Ал эми Фатиханы баштап калгандан кийин болсо, анда ал ошол жанагы кемчиликтүү болгон рекетини жараксыз кылып коюп, анын ордуна кийинки рекетти өткөрөт. Кийинки рекетти анын ордуна кылып санап эсептей берет. Бул алымдардын арасында талашсыз болгон ижма маселелерден. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Хаутарака ваджибан мин ваджибатис салат сахван". Үчүнчү абал дейт, эгерде намаздын важип амалдарыны унуткан абалда таштаса, анда сажда сахв кылат деди. Биз мурунку сабактарда алып өткөнбүз, намазда важип амалдар жок деп. Бир гана 4 рекеттик намазда экинчи рекетте ат-тахиятка отурууну намазда важип бар деп айткандар, алымдар ошону важип дешет, ошол амалды. Биз аны сүннөт деп өттүк. Бирок ошондой абалда дагы ошол ат-тахиятты, экинчи рекетте ат-тахиятты таштап койсо, анда сажда сахв кылынат. Бул дагы алымдардын арасында талашсыз болгон, ижма болгон маселе. Кимде ким ат-тахиятты таштап койгон болсо, ал сөзсүз түрдө акырында 2 жолу сажда кылыш керек. 4 рекеттик намазда экинчи рекетте ат-тахиятты унутуп калган болсо, отурууну. Бирок отурууну унутканда, ошол экинчи рекеттен отурбай эле туруп кетип атканда, түз болуп турганга чейин эстеп калса, туруп баратканда эстеп калса, ал артка кайтып отурат дагы, окуйт. Ал эми эгерде түз туруп калган болсо, анда ал артка кайтпайт. Буга далил Саад ибн Аби Ваккас жана Абдуллах ибн Зубайр деген сахабалардан келген. Эгерде ошо ат-тахиятты унутуп туруп кеткен болсо, түз туруп калган болсо, анда ал артка кайтпайт. Эгерде ал ошо тургандан кийин кайра отуруп ала турган болсо, анын намазы жараксыз болот. Демек, ошол важип деген амалдардан бир гана ошо ат-тахиятты таштап койгон болсо, ошондо намаздын акырында сажда сахв кылынат. Бул 3-чү абал. 4-чү абалы айтып жатат: "Аушакка фи зиядатин ау нуксанин". Эгерде намазында шектенип атса дейт. Мисалы үчүн 2 рекеттик намазда турганда, экинчи рекетте турганда шектенип калды. Бул экинчи рекетимби же биринчи рекетимби деп шектенип атат. Унутуп калды. Же болбосо сажданы 2 жолу кылдымбы, 1 жолу кылдымбы деп унутуп калды. Рүкүнү 2 жолу кылдымбы, кылбадымбы деген ушундай унутуп шектенип калса. Ошондой абалда, шектенген абалда сажда сахв кылат акырында намазын. Эми шектенген абалда эмне кылат десе, шектенип калганда шектенген адамдын абалы 2 түрдүү болот. Биринчиси мисалы үчүн 2 рекеттик намазда турат дейли. Экинчи рекетте турганда шектенип калды. Бул биринчи рекетпи, экинчи рекетпи деп. Анан ойлонуп бир себептерди тапса, эгерде тапса, ушул экинчи рекет экендигини далилдей турган, намаздын ичиненби же сыртынанбы, мындай жана биринчи рекетти окупмун деп ойлонуп тапкан болсо, анда экинчи рекет деп эсептейт. Ошону тапкан болсо, бир себептер тапты ошонун экинчи рекет экенин. Же болбосо сажданы мисалы үчүн 2 жолу кылдымбы, 1 жолу кылдым деп шектеп атса, мисалы үчүн саждада экинчи саждада шектенип атат да, бул биринчи саждамбы, экинчи саждамбы деп. Анан ойлонуп көрсө, биринчи саждамда мындай дуаларды окупмун, бул экинчи саждам экен деп
бир себептер менен экинчи сажда экенин билген болсо, андай абалда ошол туура деп тапкан оюна амал кылат дагы, анан акырында сажда саху кылат. Ал эми экинчи абалы билбеди. Биринчи рекетпи же экинчи рекетпи, такыр бир ойлонуп көрсө эч таппады. Жана ошондой эле саждан бул биринчи сажданбы, экинчи сажданбы деп ойлонуп көрсө билбеди. Андай абалда эмне кылат? Бул биринчи сажда деп эсептейт. Жана ошондой эле рекетти дагы экинчи рекетте туруп биринчи рекетимби, экинчи рекетимби деп аткан болсо, такыр эле билбей койгон болсо кайсынысы экен, анда аны биринчи рекет деп эсептейт. Ошондой эле үчүнчү рекетте туруп алып, бул экинчи рекетпи, үчүнчү рекетпи деп ойлоп атса, аны экинчи рекет деп эсептейт. Төртүнчү рекетте турган болсо, бул үчүнчү рекетпи, төртүнчү рекетпи деп ойлоп аткан болсо, аны үчүнчү рекет деп эсептейт. Ошол менен бир рекет кошумча окуган болот ал. Эгерде төртүнчү рекет болуп калса деле, бирок аны билбей жатат да ал. Ошондо толук болот да намаз. Мунун далилдери эскеретип алам. Ушул жалпысынан ушул абалдарда сажда саху кылынат. Эми бул алым азыркы эскерилген маселелердин далилдерин, хадистерин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган ошол сажда саху кылган хадистерди эскерет, далилдерине. Биз айттык, ташаххудду таштап койгон болсо, экинчи рекетте ташаххудду таштап койгон болсо, сажда саху кылат дедик. Буга далил айтып жатат: "Вақад сабата аннаху саллаллаху алейхи вассалам қама ани ташаххуд ал-аввал фасажада." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 рекеттик намазда 2 рекет ташаххудка отурбай коюп, андан кийин акырында сажда саху кылган дейт. Унутуп калып отурбай коюп. Бул хадис Сахih Бухари Муслимде келген. Абдуллах ибн Бухайна деген сахаба риваят кылат. Андан кийин айтып жатат: "Васаллама мин рак'атайн мин az-zuhri aw al-'asr thumma dhakaruhu fatammama wa sajada lis-sahw." Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 рекеттик намазда 2 рекетте салам берип койду дейт. Бул жана намазда кемчилдиктүү болуп калса деп айтканга далил болот. Намазда эгерде бир важибаттарды, бир фарыздарды таштап койгон болсо, аны толуктап туруп, анан акырында сажда саху кылат дедик. Пайгамбарыбыз бул жерде 4 рекет намаздын 2 рекетин унутуп калды. 2 рекетин унутуп калды дагы, андан кийин салам берди. Салам бергенде сахабалар эмне дешти? Намаз кыскарып калдыбы деп айтышканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жок, кыскарган жок деди. Анан сахабалар айтышты: "Анда кемчилдиктүү окудуң" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турду да кайра 2 рекетти толуктады, калган 2 рекет. Анан акырында сажда саху кылды. Бул дагы Сахih Бухари Муслимде келген бул хадис. Эми бул ошол жана кемчилдиктүү болуп калган болсо, фарыз амалдарды таштап койгон болсо, анда толуктайт деген эмеге далил. Андан кийин айтып жатат: "Васалла зухра хамсан фaqila lahu azidat as-salat faqala wa ma dhak." Qalu sallaytu khamsan fasajada sajdatayn ba'da ma sallam. Muttafaqan alayh. Жана ошондой эле дейт, биз кошумча кылып койгон болсо, ашыкча кылып койгон болсо дагы сажда саху кылат дедик башында. Ошого далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зухурду 5 рекет окуду дейт. Анан 5 рекет окуганда сахабалар намаз кошумча болуп калды, да бир рекет кошулду дегенде, не болду дейт. Не болду дегенде, алар айтышты: 5 рекет окудуң дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сажда саху кылып койду. Бул ошол ашыкча, намазда ашыкча амал кылсаң, сажда саху кылуу керек экендигине далил болот. Ал эми шектенгенде, намазга шектенгенде сажда саху кылуу керек экенигине далил айтып жатат: "وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعن لهن صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان." رواه أحمد مسلم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгерде силердин бирөөңөр намазында шектенип калса, билбей жатат" дейт. Ал 3 рекет окуду, 4 рекет окуду дейт. Анда шекти кетирсин дейт. Шекти кетирсин дагы толук ишенимге амалын курсун, намазын курсун дейт. Мунун мааниси, мисалы үчүн 4 рекеттик намазда 4-үнчү рекетте турамбы, 3-үнчү рекетте турамбы дегениңде шектенип атсаң, ошол 4-үнчү рекет экендиги бул шек. Ал эми ошону 3-үнчү рекет кылсаң, демек ал шек жок болот. Шексиз бул 3-үнчү рекет болот. 4-үнчү рекет эмес, бул 3-үнчү рекет деп амал кыласың дагы, 4-үнчү рекетти кайрадан окуйсуң.
өзүнчө окуйсуң. Ушул жанакындай бул эгерде ойлонуп бир башка себептер менен ошону биле албасаң, анда билген болсоң, анда 4-чү рекет экенин анык билген болсоң, бир себептер менен билген болсоң, анда 4-чү рекет деп эсептейсиң. Ага далил башка риwayatта хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туурасыны табууга аракет кылсын дейт ошондо. Кайсы рекет экенин туурасын табууга аракет кылсын дейт. Эгерде табууга аракет кылып таппаган болсоң, анда ушундай 3-чү рекет деп эсептейсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бул 3-чү же 4-чү деп шектенип калган болсо, толуктасын деди. Эгерде ошо 3-чү рекет деп эсептеп, 4-чү рекет болуп калган болсо дейт да, 3-чү рекет деп эсептеп окуйт да, анда шекти кетиргенде. Анан 5 рекет окуп калган болсо ошондо, анда ага намазы шафаат кылат дейт. Эгерде толук эле окуган болсо, ошо 4 рекет эле туура табып окуган болсо, анда ал шайтанды сындыруу болуп эсептелет дейт. Бул хадис Сахih Муслимде келген. Эми сажда сахуну качан кылат? Салам бергенден кийин кылабы же болбосо салам бербей туруп кылабы дегенде, бул алмайт жатат. Валаху ан ясжуда кабла салам ау ба'даху. Ал кааласа салам берерден мурда, жана дуаларды окуп бүткөндөн кийин салам берерден мурда кылса болот эки сажданы. Же болбосо кааласа салам берип туруп деле андан кийин 2 жолу сажда кылса болот дейт. Эми алымдар айтышат, башка алымдар. Эгерде намазды ашыкча кылып койгон болсо, ашыкча кошумча кылып койгон болсо, кошумча амал кошуп койгон болсо, анда салам бергенден кийин кылат дейт. Жана ошондой эле эгерде намазда шектенип калып, бирок туурасыны тапты, кайсы рекет экендигини туура тапты. Ошондой тапкан абалда дагы намазда салам бергенден кийин сажда саху кылат дейт. Андан башка абалдардын баарында салам берерден мурда эле 2 жолу сажда кылып коет да, анан салам берет деди. Ушу менен сужуду сахуну бүтүрдү. Андан кийин бул алым башка маселеге өтүп жатат. Куран окугандагы сажда аяттары келгенде сажда кылуу. Айтып жатат: "Ва юсанну сужуду тилавати лил qaри wal mustami' fi as-salati wa kharijiha." Тилават кылганда, Куран окуганда сажда аяттары келген болсо, сажда кылуу сүннөт деди. Бул сажда кылуунун өкүмү сүннөт. Буга далил Умар радыйаллаху анхудан келген Сахih Бухарида. Аллах Таала сажда кылууну ошо Куран окуганда фарыз кылган жок дейт, ал сүннөт. Кимдер үчүн сүннөт дегенде, биринчи кари, Куранды өзү окуган адам үчүн. Ал намаздын ичинде, намазда болсун, намаздын сыртында болсун, сажда аятын окуса, ошол окуган адам үчүн сүннөт. Экинчиси, намазда артында уюп турган адам болсо дагы ошо имамдын артынан сажда кылат, имам сажда кылганда. Жана ошондой эле Куран намазда болбосун, сыртта болгондо деле намаз окубаган абалда бирөө Куран окуп атып сажда кылды. Сажда аятын окуду. Сажда аятын окуп сажда кылган болсо, ошону угуп, кулак төшөп угуп аткан адамдагы сажда кылуу сүннөт болот. Ал эми жөн эле аны атайлап угууну максат кылбай эле угуп калат го бирөө. Ал адам үчүн сүннөт эмес. Атайлап ошол Куранды угууну максат кылып угуп отурган адам, Куран окуп аткан адам сажда кылса, ал деле сажда кылуу сүннөт. Жөн эле угуп калган адам үчүн сүннөт эмес. Буга далил Усман радыйаллаху анхудан келет, сахаба. Ошол сажда мустами' үчүн дейт да, мустами' деген бул ошол атайлап угууну максат кылган адам. Демек, Куран окуган адам үчүн сүннөт сажда кылуу. Сажда аятын окуганда. Жана ошондой эле аны кулак төшөп уккан адам, эгерде Куран окуган адам сажда кылса кылат, а кылбаса ал кылбайт. Жана ошондой эле намазда дагы имам сажда кылса кылат, кылбаса кылбайт. Фис салати ва хариджиха дейт. Демек, бунун өкүмү бирдей. Намазда деле, намаздын сыртында деле бул сүннөт сажда кылуу. Бул сажда кылуудагы Куран окуганда намаз сыяктуу. Намаз сыяктуу деген максат бул алымдардын арасында талаш жок, бул намаз сыяктуу өкүмү. Мындан максат буга дарат алыш керек, кыбланы караш керек. Жана ошондой эле аялдардагы авратыны намазда кандай жапса ошондой жабыш керек, эркектер да жабыш керек сажда кылыш үчүн.
Sajda kılığının sıfatı kандай? Sajda kılığının sıfatı sajda ayatını okuganda Allahu Akbar dep sajdaga barat. Ana Subhan Rabbiyal Ala dep oşo sajdadagı ele zikirde okuyt. Andan keyin Allahu Akbar dep turat. Bu sıfatlar oşo tabiinlerin fatvasına kelgen. İbn Sirin jana Hasan Basri Muslim ibn Yasar degen tabiinler sajda sahvını uşunda kılığını aytышкан. Takbir aytıp kılat ekendigini. Al emes salam berүү boyunca, sajdada salam berүү boyunca bul alımların arasında talaş mesele. Allah alem toğrası bul salam berilbeyt. Jönle Allahu Ekber dep sajda kılıp kayra Allahu Ekber dep turat boldu. Oşonu menen Kur'an okugandagı sajda tilawat okuyot, oşol bütöt. Antkeni salam berүүgө alımlar aytышат, dalil жок деп. Бул алымдардын арасында негизи талаш маселе. Андан keyin bul alım aytıp жатат. Andan keyinki mesele وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ أَوْ اِنْدَفَعَتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ سَجَدَ شُكْرًا لِلّٰهِ. Oşonda ile Allah Taala'nın jakşılık nimatlary kelip kalgan bolsa pendege, jakşılık kelip kalgan bolsa, je bolbosa andan bir jamandyk ketken bolsa Allah Taala'ga şükür iretinde sajda kılat deydi. Bul dagın sünnet sajda kılуу. Abu Bakr radhiyallahu anhu'dan kelet. Oşol Musaylama Kazzab degen peygamberimizden keyin oşol men peygamberimim dep çıkkan birөө bolgon. Oşonun ölgөнүн ukkanda Allah Taala'ga şükür kılıp sajda kılgan. Kandaydır bir jakşılık kelgen bolsa, sүйүнүч kelgen bolsa, je bir jamandyk ketken bolsa sүйүнүч bolup, oşonda Allah Taala'ga şükür iretinde sajda kılsa bolot. Bul oşol ni'ma jakşılıktарга жана жамандыктар тыйылган болсо. Hem bul alım ayıp jatat. Wa hukmu sujudu şükri ka sujudi tilava. Oşol şükür kılıp sajda kılуунун hökümü tilava siyahtı öyle deydi. Kандай kılasın? Allahu Ekber dep sajda kılasın. Jana Subhan Rabbiyal Ala dep, jana Allahu Ekber dep turasın. Oşol siyahtı öyle deydi. Oşol jerge çeyin bul alım oşol bölümdü bütürdü. Andan keyin namazdı bozuucu nerselerde jana namazdın makruhlarını keyinki sabakta ötөbüz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.